Кутмандуу кечиңиздер менен кол чабуулар болсун. Кыргызстан тапка кош келипсиздер. Жайдын ысыгында Бишкекте көлгө бара албай калгандар кандайсыңар? Жакшысыздарбы? Кече күнү келдик. Ким келди кече? Молодец. Каякта эс алдың? Боомдо? Арыраак барсаң көл бар болчу да. Жетиги дарыяны көрүп алды. О, суу экен деп эле секирип кеттиңби поездден? Кош келипсиздер. Менимче барыңыздардын маанайыңыздар жакшы. Буюрса стендапка настрой коюп келдиңиздер деп ойлойм. Буюрса көрүүчүлөрүбүз арбып бараткан кези көрүп Инстаграмдан, Ютубтан колдоп аткан адамдарга чоң рахмат. Келгиле, таанышалы. Эң биринчи эле кайсы столиктен баштасак? Саламатсызбы? Үчүнчү жолу. Саламатсызбы, Мыко айке? Саламатчылык, Мыко айке. Ушинтип эле сразу эле кыздар менен таанышсаң эле Мыко айке деп эле байке зонага киргизип салышат зор. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр? Атыңызды таап берейинби? Айбике. Ооба. О. Кыздар ат таап иштейм биякта. Кыргыз стендапка биринчи жолу келип атасыздарбы? Кыргыз стендапка ооба биринчи жолу келип атабыз. Орус стендапка 2-3 жолу сходила деп. Эмне иш кыласыздар? Биз көп тармактуу иш кылабыз, разнорабочий иштер. Разнорабочий? Стройкада да чыгып коесуңар. Көбүнчө кийим менен, бутик менен, интернет магазиндер менен алектенебиз. Андан сырткары модельный агентстводо окуйбуз. Ошол. Модельный агентстводо окуйсуңарбы? Окуйбуз, анан ушундай съемкаларга. Эмне сабактар бар? Биология, геометрия деген сабактар барбы модельный агентстводо? Жок. Кандай? Ондай баскандарбы? Ооба, ошондой. Ошондой. Дегендери? Интернет магазиниңиздин аты кандай? Мисс Бренд. Биз бренд? Мисс Бренд. Мисс бренд, Женский одежда окшойт, Женская одежда, сумки, да. Жакшы. Неме, интернет аккаунтуңуздарда кийимдердин бааларын жазасыздарбы? Ооба, жазабыз. Ой, блин. Силер аябай жакшы адамдар турбайсыздар. Жана шүмшүктөр бар го, жазбай койгончу. Отвечаем, директ дейбиз да. Сразу алдына жазып коебуз. Силер бейишке түшүп калчудай экенсиз. Жакшы иштерди кылып атыпсыздар. Кош келипсиздер. Курбуңуздун аты? Назима. Назима, сиздер чогуу Мисс Брендте? Жок, мен өзүнчө. Мен салонда иштейм, маникюрда. Маникюрдан? Да. Эмнеге акырын сүйлөйсүз анчалык? Азыр курбумдун чакыруусу менен эле мындай күтүүсүз жерден келип калдым, жумуштан чыгып үйгө. Күтүүсүздөн? Күтүүсүздөн келген жакшы да мындай. Жагып атабы мындай атмосфера, аура? Сонун, Азыр канчадан болуп атат маникюр? Айтпайм. Билип алабыз деп коесуң. Ответили директ дейсизби? Сиз эмне ырдайсызбы? Эмне микрофон тартып алдыңыз? Иә. Просто микрофон мага берип атпайбы, мен курбум бир аз уялчак. Сиз уялбайсыз, Ооба. Биле үйбейсиз анда. Колчолор, кош келипсиздер кыздар. Жалгыз отурган жигитке. Салам алейкум. Салам дос. Мен баягы жерде отурам деп кой. Отурасың жалгыз. Кандайсың? Жакшы, жакшы. Жакшы. Үйдөгүлөр? Жакшы бар. Аман эсен. Эмне болуп кетти анчалык? Психологко келдиңби? Жалгыз отуруп алсың. Кыргыз стендапка келдим. Атыңыз? Тынчтык. Тынчтык. Жашыңыз? 24. 24, Мен 20дан ылдый тынчтыктар деле жок болуш керек азыр. Бүт эле 90-жылдын тегерегиндегилер тынчтыктарда. Тынчтык, эмне иш кыласыз? Каяктан угуп келдиңиз? Эмне болуп келип калдыңыз? Досторуңардын баары көлгө кетип калып, жалгыз калып калдыңызбы? Инстаграм аркылуу келдим, Инстаграмдан көрүп. Инстаграм аркылуу же такси мененби? Жок, Инстаграмдан көрүп келдим. Эмне иш кыласыз? Мебельный цехта иштейм. Эмне мебельный цехте слух кеткенби? Кыргыз стендап укмуш болуп атат деген. Ар бир стендапта 2-3 мебельный цехтегилер келип атат да чөтө. Жок, пятница күнү келгем да. Пятница күнү. Всё. Пятница күнү келип, жумуш жокпу азыр сезон эмеспи мебельный цехте? Кечинде жумуштан чыгып келдим да. Жакшы. Кош келипсиз. Кол чабуулар болсун. Мебельный цехте иштеген жигит. Келгиле. Бул жакта отурушат жигиттер. Келгиле. Салам алейкум. Джонни. Салам. Толук атын кандай? Айтпай эле коеюнчу. Жетигалбек деп салбайчы. Жаныбек. Жаныбек,
Эмнеге бүт жаныбектерим бар Жони болуп алган сары? Жаныбек жарашпайт экен да. Жарашпайт экен? Жони прям сага жарашып атат, Кыргыз фристайл деп көрүп калсаңыздар, Инстаграмдан воротага топту кантип тебишти үйрөтүшөт булар. Кош келипсиздер, жигиттер. Силер кызык эмес экенсиңер. Тамаша, эмне жаңылык болуп атат, айтып берчи. Ошо футбол менен жүрөбүз. Футбол менен эле. Жакында открытие болот, келип кет, четверг. Эмненин открытиясы? Магазин одежды. Магазин одежды? Сага кийим берип коеюн. Мужской, спортивный. Да. Каякта ачылат? Торговый центр Аймол, Киевскийде. Аймолдо ачып алдыңарбы? Силер бесстрашныйлардан Конечно. Аймолго киши барабы, билесиңер? Конечно, барат да. Аймол каякта, ким билет? Мына тиги кыз барат экен. Куттуктайбыз, буюрса жакшы иштеп кетсин ишиңер. Келгиле бул жака микрофонду дальше берели. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Эрмек Талайбеков бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Ар кандай, кээде жакшы, кээде жаман дегендей. Эмне болуп келип калдыңыздар? Качан сиздерди бул жактан күтсөк болот? Ошол көргөнү келдим. Көрүп, кандай уступать эткен, канчалык деңгээлде юмор жаза алат экенбиз. Коркуш керекпи, коркпош керекпи? Коркпош керекпи? Кимдер чыгат экен вообще? Может, мен жөн эле тамашалап койсом, элдер күлө берет. Ушундай сыяктуу ойлор келип атат да. Эмне жаңылык болуп атат? Агөргө, 50-кварталда. Жакында эле кино тартып бүттүк. Өч деген фильм. Өч деген? Буюрса чыгат, ошого даярдык көрүп азыр. Аябай кыска название эмеспи? Өч кыска өч месяц дегенде. Орусчасы месяц болот, ошо орусча кыргызча. Эмне жөнүндө болот? Өч жөнүндө деп. Ооба. Милиционер жөнүндө болот. Буюрса Казакстанда, Өзбекстанда, анан Кыргызстанда болчу кино. Кыргызстанда. Колжа бар. Буюрса күздө көрө алабыз, Ооба, буюрса. Өзүндө кандай жаңылыктар? Менде ошо жаңылыктар, бияктан тамак жасап сатып атабыз. Келип тургула, арт кафе жай, токтогула 110 Орозбекова менен кесилиши. Бизнес центр премиум цокольный этажда эле ушинтип атып көнүп калдык уже. Бул жанында отурган жигитти тааныштыра кетейин. Бул азыр Казакстанда Дубай, Любой ценой, андан тышкары толтура комедийный фильмдердин сценаристи. Кинолорун көрүп келди да. Ошол кинолордун сценаристи биздин кыргыз жигит Эрлан Абдраимов. Кол чаап койсоңуз да болот. Эрла, салам, кандайсың? Құрметті ханымдарым, мырзалар деп қой. Қандайсың мыкып? Барыңыздарга салам алейкум. Дубай, Любой ценой деген кино уже чыгып бүттү. Чыкты, прокат болуп атат, жакшы акча алып келди. Буюрса Сага канча акча алып келди? коммерческий тайна. Коммерческий тайна деген. Могу сказать, сколько он заработал. Канча тапты Казакстанда? 380 миллион тенге. Примерно 700 миң доллардай. Примерно 750 сомдо койсун. Примерно 700 миң доллар тапты. Азыр кайсы кино кетип атат сен жазган? Бүгүн, кече күнү 22 июльда «Бесконечная свадьба» деген фильм чыкты. Ал 27 июльда премьерасы, закрытый показ кече күнү болду, премьерасы 27 июльда болот. Көрөм десеңиздер Алматыга, Атырау, Актөбе, Астанага барып көрүп келсеңиздер болот. Короче, эч ким барбайт экен да бияктан. Же ана Telegram каналга кирип көрүп койсоңуздар болот. Же бирок Казакстан ошондой экен да, бүгүн фильм чыкса, бир 4 сааттан кийин Telegramга кирип кетет экен да. Сен Telegram канал ачтыңбы азыр? Жо. Сен YouTube каналыңа жүктөйбүз го, походу. Всё, Эрлан Абдраимов колчалар, таланттуу сценаристтердин бири. Эң мыкты шоуну ушул жигит менен кылчык мурун. Кийин бул ичип кетип биз токтотуп салганбыз. Же мен ичип кетип, бирөөбүз ичип кеткенбиз да. Келгиле бул жакта. Мен неберем Санжар Мыкыев. Кандай чоң ата, жакшыбы? Кош келипсиз байке. Кош келдик. Чоң рахмат. Сонун жер ачылыпсыңар. Тамак жайында отсак, кечке эле сүйлөп мишетип атасыңар ата. Силер деле сүйлөп мишайтет бересиңер го тойлордо. Тамак жайын десеңер, келгиле. 5 саат. 5 киши керек. 2 жаштын досторунан келип бербейсиңер. Оң колду көтөр, сол колду көтөр. Оң колду көтөргүлө. 2 жаш бактылуу болсун дегендер, катуураак кол чаап койгулачы дегендер. Бүгүн той жокпу? Эмне болуп калды? Ошо бүгүнкү күнгө атайын той албай бүгүн ушул кыргыз стендапты көрөйүн деп келдик.
Кыргыздар алдаганды сонун жакшы көрөбүз, атайын той албай депчи. Той болсо келмек эмессиңер да, чынын айтканда, туурабы? Эми ал турган иште. Эмне жаңылык болуп атат? Ошо бүгүнкү той Ат менен болуп калып. ат менен болуп калып, жаңа үйлөнө турган кыз кайненеси менен урушуп кетип байкуш. Октябрга жылып кетти, азыр кыз издеп атабыз, тааныштар болсо. Как раз биякта салон малонда иштегендер бар экен, эсчи жооп, бир бала бар, той бар, тамада бар, кыз жок болуп атат. Эсчи. Санжар Мыкыев, кош келипсиз. Келгиле, андан ары улантабыз таанышканды. Ортодогуларга. Мен барыңар аябай көп келип болсуңар го. Обычно 2 столиктен эле баштай берчү элек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сизди бир тойдон көргөм, Ооба. Сиз бодибилдер, Стоматолог. Стоматолог. Тиш жуласыз деген шутканы айтпай эле коеюн. Бирок сизге барганда мындай корккондон ыйлабай отуруп беришет болуш керек элдер, Ооба, көп табашалаша бербеңиз менен. Сиздин жубайыңызбы жаныңыздагы? Пока девушкаңыз, Пока деген бойдон пока деп кетсе эмне дейсиз? Канча жылдан бери? Уже 2 жыл. 2 жыл. Сизди монтуп колуна көтөрүп алып сүрөткө түшкөн болду беле? Я, чоң кыз. Бир колго мененби? Анда жакшы эле, жакын эле достордон турбайсыздар деп кой. Кайсы стоматология? Эгерде YouTube'га чыгып калсаңыздар, мүмкүн реклама болуп калабы дегендей. Рустом. Рустом клиник. Ооба. Жана жылдыздардын баарын тишин жасай бергендер силерсиңерби, Ооба. Токтотуп калдыңар, жото жылдыздардан толук жок экенин түшүндүңөр окшойт, Жылдыздарда той жок. Тиш жасатпайт. Аракет кылып атасыз, бирок тамашалаганга. Эми бир катуу дүркүрөтө кол чаап койгула. Келгиле, анда эмесе уланталы кийинки стендапер бул кыз, катуураак кол чаап тосуп аласыңар деп ишенем. Нурназир. Салам достор, барыңыздар кутман кеч, кандай олтурасыздар? Менин атым Нурназир, жашым 25-те. Мага үйдө эң көп берилүүчү суроо бул качан күйөөгө тиесиң деген суроо да. Ушул качан күйөөгө тиесиң деген деп суроо берип атканда тие алыш керек болуп атат да, эртең 1-2 жылдан кийин баягы өзүң үчүн бирөөнү төрө албайсыңбы деген суроого өтүп кетерекчи. Мен өзү Бишкекте квартирада турам. Менде азыр 2 чоң маселе бар. Биринчиси квартирага чыгуу, ал эми экинчиси күйөөгө чыгуу да. Бишкекте эмне көп? Квартира көп, бирок квартирага чыгайын десең, квартира жок, Барында эле ушундай тема экен. Кечээ күнү мен квартира издеп чыктым. Бир жерге квартирага барсам айтат, эже биз деген индустарды албайбыз дейт. Анан өзүм карадым да, мен кайсыл жерим индуска окшош экен депчи. Көрсө башты жууп барыш керек экен. Анан дагы бир жерге бардым. Ал жерге барсам болсо айтат, биз кыздарды албайбыз, только семейныйларды алабыз дейт. Ошондо мен квартирага чыгыш үчүн эрге тийишим керек экен да. Үнүм жакшы чыкпай жатса, тишимде брекет бар. Тишиме брекет тагып жүргөнүмө 3 жыл болду. Кудайга шүгүр, жакшы стоматолог балам менен бир туугандай эле катташып калдым. Шеринебиз бар экөөбүздүн. Мен ойлогомда тишимди түзөсөм, бул неме эрге тийип кетем го депчи. Көрсө тишти эмес, ниетти түз коюш керек экен. Ошол азыр насаат кечиге катталып койдум. Мен ушу жашоодо таң калам да, кандай эле кыздарга жигиттер мындай Dyson, iPhone, клубника шоколад мындай бере берет депчи. Мен кечээ күнү бир балага жаздым, мага клубника шоколад алып келип берчи десем, клубникасын өзүнчө, шоколадын өзүнчө салып бериптир да. Ал эчтеке эмес, доставкасын өзүм төлөп тособом. Негизи мындай кыздар бар, сторисине мындай эле чыгарып коет го, мындай Бишкекте күн ысык болуп атат, көлгө баргым келип атат десе эле бирөө давай кеттик, эс алып келебиз дейт да. Анан эртеси күн карасам, көлдө эс алып жүргөн болот. Анан мен дагы мен мисалы көлгө кеткен попутчик мындай группаларга
көлгө бир адам десем дагы эч ким жаспайт да, алып кетпейт да. Көрсө азыркы таксисттер деле аватарка карап алып кетип калыптыр да. Анан аватаркамды алмаштырдым дагы, кайра жаздым. Жазсам сразу бир такси келди. Келди дагы кебетем көрдү дагы, настроениясы түштү тиги байкенин. Тиги баланы кара тери баскан, Бишкектен Чолпон Атага 2 саатта барып калдык. Мен жылда Дикий пляжга барып эс алчумун. Быйыл тосмолорду алып салып, Кудайга шүгүр, Капризге бардым. Бирок кечинде кайра эле частный дом 500 сомго жаттым. Мен машинаны жаңы алганда, мындай бензин куйбай эле айдап жүрөтмүн да. Бир күн эле машинам өчүп калды. Ошондо түшүндүм неге троллейбусты аялдар айдайт экенинчи. Такси деп калдым. Менин машинам бар, кээде такси кылып коем. Такси кылып жүргөндө мен ойлогом да, мындай бир жигит таап калам, эми жакшы адам чыгып калабы депчи. Биринчи экономго иштедим. Экономдо мындай айтасың го, водители баарында конченый адамдар депчи. Бирок клиенттер деле ошондой экен да, мындай сен управлять Сени мындай управлять этип атат го, бергени жүзө берсем, анан оң кайдан, сол кайдан, ушул жерден токтоп кой деп элечи. Анан кой бул болбойт экен дедим дагы, Комфорт Плюска иштеп көрөйүн деп заявка таштадым. 2 күндөн кийин жооп келди. Комфортко машинаңыз өттү, өзүңүз өтпөй калдыңыз деген. Такси кылып жүрүп бир жигит менен тааныштым. Ал жигит аябай эле тормуз экен. Жүрбөйсүңбү, тоого алып келели деп тоого алып бардым. Элестетип эле 3 саат жөн эле сүйлөшүп отурдук. Анан айттым, мындай чөтө тоо суук болуп атабы десем, печканы жандырып коелу дейт. Дагы түшүнбөй калды окшойт деп, кече духи алган болчумун, жыттап көрбөйсүм кандай экен дедим. Десем айтат, мен грипп болуп атам эле, жыт сезбейтам деди. Анан ушунча келгенден кийин жөн кетпейли деп тоодогу мусорлор теретиштик. Ошол достор, тазалыкты сакталы, тоого барсак дагы мусорлор терегелели. Көлгө баргандар кол чаап коечу. Бул жылы көлгө ким барып салып келди? Айланайындар, көлгө баргандачы сүрөткө эле түшө бербей, көлгө түшкөндү да унутпагыла, сүрөткө эле түшүп атсыздар. Анан келгиле улантабыз. Кийинки биздин стендаперибиз, биздин эң улуубуз Бактияр байке. Ассаламу алейкум достор. Күлгөнгө даярсыңарбы? Даяр болсоңор бир жол күлүп койбойсуңарбы, анан баштайлы. Жакшы күлбөйсүңөр, ушинтип да күлчү эле. Сайыз убагында күлчү элек го чиркин. Силер тишиңер чыгарып күлгөнгө даяр болуп тургула. Мен тамашаны айтканда үн эле кошуп коесуңар. Стендапка бир жолу чыккан киши катары силерге бир нерсени айтып коеюн. Эгер стендапты сахнага чыкканда колунда меникиндей чоң барак болсо, анын стендап анча деле күлкүлүү эмес. Ошондуктан муну бияка эле коюп коелу. Мыкыга белек болсун. Биякта стендап деле жок, сочинение да. Как я провел летоның кыргызчасы. Мыкыга муну жазып келгеним себеби мыкы көз жакшы даяр болбой калдык. Бир жума кыска убакыт экен. Анын үстүнө менин дагы мээм жай иштейт, мыкынык иштебейт экен. Стендап көрүп атканда мыкыны байкап турсаңар, тамаша айтканда мыкы 2 жолу күлөт экен. Бир жолу эл менен күлөт экен за компанию. Экинчи жолкусын жеткенде күлөт экен. Темирлан дагы 2 жолу күлөт экен. Биринчисин эл менен күлөт экен за компанию, экинчисин мыкы менен күлөт экен.
тоже за компанию. Лукбек болсо такыр күлбөйт. Ага биздин тамашалар ушакпайт. Мен бүгүн стендапка чыгышым орустар айтканда с корабля на бал дегендей эле болуп калды. Көлдөн келатам. Шашылыш болуп калып үйгө барбай түз эле бияка келип калдым. Ойлоп көрсөм акыркы жолу айылдан суу алып атып кышында кудукка түшүп кеткенден бери сууга түшө элек экем. Ошондуктан көлгө барып эс алып келдик. Жакшы эс алып келдик, буюрса. Негизи көлгө барганын негизги максаты меники сууга деле түшүш эмес болчу. Алык Осмонов деле көлгө барып жакшы ырлар жазып келчү турбайбы? Анан мен көлгө барып стендап жазып келейин дедим. Окшошпой калды, шатыратып эле ыр жазып туруп алдым. Азирет Осмоновдукундай ырдан 5-6 жазып салдым. Көлгө барып стендапка материал даярдабай эле, материалдарды карап жатып эле убакыт өтүп кетти. Жаман азгырат экен, кызыл, жашыл, көк болуп. Көлдөн келгенден кийин үйлөнөйүн деп чечтим. Негизи мен көлгө көп барып эс албагандыкка, эс алганга деле мындай опытым жок экен, сууга кандай түшөт, кандай загар кылыш керек билбейт экем. Суудан чыгып көлдүн жээгинде кумда жатсам досум келип вазелин берип калды, ушуну сүйкөнүп алып эс алсаң жакшы деп. Аны сүйкөнүп жатып уктап калыптырмын. Ойгонсом козу кирил болоюн деп калыптырмын. Негизи мага өзүм тартынчак болгондуктан эл алдына чыккан аябай деле жага бербейт. Бирок мага адамдардын живой күлкүсүн уккан жагат. Ошондуктан силердин ордуңар көрүүчүлөр залында болуп турганда биздин ордубуз сахнада болушуна болгон аракетти кылабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бактияр байке, дагы жол кол чабуулар болсун. Бул сиздер менен кыргызча стендап болду. Көрүшкөнчө Арт кафе жайга келип туруңуздар. Биздин Дарек Токтогула, Жүзөн, Орозбекова жана ошондой эле биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыздар. Лайк, комментарий барын баскыла. Чоң рахмат, кол чабуулар болсун.